Ким китепте окуй билсе күнүгө эки дүйнө жарык берет ишине. Окуу түндө алдындагы шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп улуу ойчулчусу Баласагындын ырсаптарындай китеп биздин акылыбызга акыл, билимибизге билим кошот эмеспи? Бүгүнкү күндө окурмандар кандай китептерди окушат? Негизи эле бүгүнкү күндө китептер жетиштүүбү? Балдардын сүйүктүү чыгармалары эмнелерден турат? Биз мына ушу чак түштө ушул туурасында сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Бүгүнкү биздин чак түштүн темасы бирге китеп окуйбуз деп аталат. Өзүңүздөр билгендей, балдардын, ошондой эле жаштардын сүйүктүү борборубуздагы Касымалы Байалиев атындагы Балдар жана жаштар китепканасы. Анда китептер, ошондой эле окурмандар, негизи эле ошо китепкана бүгүнкү күндө окурмандар кандай келет, ушулар туурасында биз чак түштөн сөз кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Касымалы Байалиев атындагы Республикалык Балдар жана жаштар китепканасынын мүдүрү, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Роза Калыйна Султангазиева эжебиз өзү келип отурат. Куш келипсиз. Ошондой эле бүгүнкү күндө балдар мынакей түстүү сүрөттөр менен жомоктор, аңгемелерди сүйүп окушат. Мына ушу балдардын табитине ылайык өзү дагы бала кыял болуп, балдардын тилин таап эң сонун чыгармаларды жараткан Тоголок Молду атындагы адаби сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сыйлыгынын ээси, сүйүктүү балдар жазуучусу, этнопедагог Аман Кармышаков агайыбыз бүгүн бизде конокто. Ошондой эле мына ушу көп убактысын китепканада өткөрүп, ушул жерден эң сонун чыгармаларды окуган, бүгүнкү күндө мына ушу жогорку Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетинин студенти Нурайым Мавлянова. Ошондой эле биздин ушу Балдар жана жаштар китепканасынын дайыма окурманы деп айтсак жагышат. Бишкек шаарындагы номер 5 Улуттук компьютер гимназиянын окуучусу Эрбол Кубанычбеков бүгүн бизде конокто. Куш келипсиздер. Роза Калыйна эң биринчи мына ушу Балдар жана жаштар китепканасы туурасында сөз кылган турабыз. Бүгүнкү күндө бул китепканада, китеп фонддо канча китеп бар? Анан өткөн жылы албетте оор жыл болду, пандемия жылы болду. Бирок ошонсо дагы сиздер байма-бай иштеп, окурмандарды онлайн баягы китеп менен, баягы чыгармалар менен камсыз кылып турдуңар. Ошондой эле интернетте баягы электрондук китептерди жайгаштырып атасыздар дегендей. Негизи эле аткарылган иштер, кандай бөлүмдөр ачылды, ушулар туурасында айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Биринчиден ушу китепканага, китепке ушундай жардам берип дегендей алдыга сүрүп ушундай чагылдырып берип атканыңарга чоң ыраазычылыкты айткым келет. Эми китепканалар азыр замандын талабы да аябай өзгөрүлүп кетпедиби? Китепканалар да өзгөрүлүш керек, чынын айтканда. Көп китепканалар азыр өзгөрүлүп, азыркы замандын талабына, окурмандардын талабына мындай бир туура иштегенге, ылайыктуу иштегенге мындай бир аракеттери чоң болуп атат. Эми биз чынын айтканда бир 5-6 ай баарыбыз эле карантинде жүрүп калбадыкпы? Анан ошол мезгилде дагы жөн отурбастан ошо онлайн өзүбүз балдарга китебибизди окуп берип, ошо жаңы китептер менен тааныштырып, ар кандай оюн зоокторду көрсөткөнгө ошондой аракет кылып аттык. Анан эми чынын айтканда бул карантинге чейин биздин китепканага 1,5 миңге чейин окурман бир күндүн ичинде ушунча окурман келчү эле. Анан кийин эми азыр көп мектептер ачыла элек, бала бакчалар, университет, окуу жайлар азыр кичине мындай окурмандардын саны кичине басаңдап калган кези болуп атат. Бир күнүн ичинде 300, 500 ушундай эле окурмандар келип атат. Бирок ошого деле биз аябай ыраазы болуп атабыз. Эми көбүнчөсү онлайн тейлөөгө аракеттенип атабыз да. Анан кийин мектеп жашына чейинки балдарды дагы мындай жаңы чыккан момундай бир жакшынакай жаркыраган китептерди окуп бергенге аракет кылып, ошо ата энелер менен да иштеп, ошо өзүбүздүн мурунку иштеген изибиз менен эле келаткандай болуп атабыз. Анан эми чынын айтканда азыр китепкананын ролу дагы такыр кескин өзгөрүлүп кеткендей болуп атат да. Эми баарыбыз тең
мурункудай иштегенге туура эмес экенин түшүнүп атабыз. Китепкананын ролу такыр башкача болуп калды. Эми китепкана мындай айтып көрсөк, бир 3 киттин үстүндө тургандай да. Бул эң негизгиси, биринчи бул кадр маселеси. Китепканада мындай китепти окурманды туура түшүнгөн, ошо балага жакшы мамиле кылган, негизи билимдүү, профессионалдуу кадрлар болуш керек сөзсүз. Экинчиси болсо бул деген китеп фонддорун толуктоо, жаңы китептер менен, керектүү китептер менен. Китепкана негизи кызыктуу болуш үчүн бул үчүнчүсү сөзсүз материалдык жабдуу. Бул компьютерлер болобу, жаңы эмеректер болобу. Негизи китепкана өзүнө тартыш керек да окурманды. Кызыктуу болсо, ошондо окурмандар келет. Эми бизде азыр заман ушундай болуп атат. Эми китепкананын конкуренттери аябай көп болуп атат. Сотовый телефон деген бар, телевидение деген бар, ар кандай компьютердик клубтар деген бар. Анан кийин биз азырынча кичине мындай утулуп аткандай болуп сезилип атабыз да. Сиз артта калбай ошого болуптуба, бөлүмдөрдү ачып атпайсызбы? Эми мен жалпысынан айтып аткандай болуп атам да. Айылдык китепканалар бар. Ошо ремонттон өткөрүлсө, өзүнүн мындай бир көркөмдүү кылып, имараттарын кооздоп, жакшынакай бир шарттарды түзүп алса, жылуу болсо негизи, ошондо мен ойлойм окурмандар сөзсүз келет деп. Эми биз болсо окурмандарды өзүбүзгө тартыш үчүн мындай бир такыр бир кичине башкачараак иштегенге ошондой аракет кылып атабыз да. Эми мурун китепканачы эмне эле, окурман келет, китепти беребиз, китепти кайта кабыл алабыз, анан кийин эле отуруп калмай. Азыр болсо андай жок. Чынын айтканда, ошо эртеден кечке чейин ар бир бөлмө бир өзүнө мындай бир план түзүп алган. Негизи тиги өзүбүздүн фонддорубузду электрондук түргө өткөрүү. Ошо коронавирус, чынын айтканда, биздин мындай бир эң кандай десем, жетишпеген жерлерибизди ачып койду да. Көрсө, уже эпак эле биз деген ошо китептерибизди электрондук түргө өткөрсөк, могуреки пандемия убагында, карантин убагында биз электрондук китептерди өзүбүздүн окурмандарыбызга өзгүлтүксүз берип турмак экенбиз да. Ошон үчүн азыр бүт күчүбүздүн баары тең ошо оцифровка деп коебуз, ошо электрондук түргө, электрондук китепти өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Анан кийин эми эң негизгиси биз өзүбүз көп долбоорлор менен иштейбиз. Бул Америка элчилиги, DVV International деген бир немец организациясы бар, USAID, UNICEF деген ар кандай бир мекемелер менен, фонддор менен иштейбиз. Анан кийин көбүнчөсү ошолордун жардамы менен ошо компьютерлик жабдыктарды, жаңы эмеректерди, анан кийин өзүбүздүн имаратыбызды кичине анча-мынча ремонттон өткөрүп, түзөп, ушундай бир аракеттерди кылып атабыз. Анан жалгыз өзүбүздүн китепканабызга эмес, ошо бир чоң долбоорлорду түзүп, биздин региондогу китепканаларга дагы жардам бергенге аракет кылып атабыз да. Анан ошо мына азыр бир 10 китепканага компьютердик техника, стол, стульялар, килемдер, ар кандай бир жабдыктар, мындай сонун Panasonic камералар кетип атат, экрандар, проекторлор, анан алар ар бир китепкана өзү бир клубтарды түзүп атат да. Бир жерде фотоклуб болсо, бир жерде болсо гүл өстүрүү клубу, бир жерде тамак жасаучу клубтарды. Биз болсо ошо майып балдарга арнап бир камкор өзүбүз ушундай бир клубду түзүп алганбыз. Негизи ошонун алкагында бир чоң иштерди жазалат. Ошол жакта арт-терапия деп коебуз, балдарды сүрөт тартканды үйрөтөбүз, хория терапия деп коебуз, балдарды ырдатып, бийлетип. Анан кийин эң бир чоң бир жетишкендиктердин бири ошо жылдын аягында ошо DVV International'дын долбоору менен өзүбүзгө кийим тигүү клубун ачып алдык.
5-6 швейный машинка менен ошо майып балдарды моделирование, конструирование швейный деп коет экен. Ошо кийим тиккен боюнча ошо балдарга мындай сабактарды бергенди үлгүрүп калдык. Роза Калыйна рахмат, так алдыда сүйлөшөбүз. Негизи эле бул ошо балдар жана жаштар китепканасында балдар бөлүмү бар. Ошо бөлүмдүн сүйүктүү коногу биздин Аман агайыбыз. Биз да көрүп калдык, агай дагы жаңы китептерин ошол бөлүмгө белекке берип, ошо балдарды дагы кубандырып келет. Агай бүгүнкү күндө ошо балдардын табитин таап келесиз да, сиз ошо кыргыз адабиятында түстүү сүрөттөр менен биринчи чакан китепче чыгарган авторсыз. Негизи эле баягы балдардын тилине, оюна, мүнөзүнө жараша чыгармаларды жазып, аларды баягы түстүү сүрөттөр менен ушул баягы балдар сүрөттү көрсө анан ата-энесине же жакынына ошо чыгарманы окуп бериш үчүн өтүнөт. Ошентип баланын баягы аң сезими өсөт экен да. Анан ушундай чыгармаларды жаратуу, негизи эле түстүү сүрөттөр менен чыгармаларды жаратуу кайдан келди ушул идеясы агай? Рахмат. Суроо орундуу. Бул түстүү сүрөт менен китеп чыгаруу идеясы турмуштук зарылдыктан келип чыкты да. Анткени бизде кыргыз балдар адабияты бир топ эле солгундап калган. Аны өнүктүрүү зарылдыгы, ага керектүү чыгармаларды жазуу, ошону китеп кылып чыгаруу зарылдыгы азыр дагы абдан бир актуалдуу маселе да. Ал эми мен өзүмдүн ошол китептерди өзүм кооздоп, көркөм сүрөттөрдү тартып, өзүмдүн китептериме өзүм сүрөт тартып, иллюстрациясын бүт өзүм жасайм да. Анан ушул зарылдык, бул мен бала кезде Абданбек деген бир тууган агам бар эле, өзү мындай таланттуу, туаса таланттуу жигит болчу, көзү өтүп кетти бир 3 жыл мурун. Ошол агамды ээрчип жүрүп бала кезде анын тарткан сүрөттөрүн көчүрүп тартып жүрүп эле мен сүрөт тартканга ылайыкталып андай көнүп калдым. Кийин Токтогул, Таш көмүр, Курпсай кестеринде художник болуп иштедим. Окуган жокмун. Демек сиз чыгарманы жазып атып эле сүрөтүн билип коет экенсиз элестетип, Мен сүрөтчүлөр менен деле иштешип көрдүм. Бирок сүрөтчүгө берилген өзүңдүн каалооңдой кулк мүнөз түзүп бере албай калат да. Анан баягы менин сүрөттөрүм мындай бир аябай мыкты деп эсептей албайм, бирок аракет кылам. Мүмкүн бошунча ошол каармандын кулк мүнөзүн чагылдырып берүүдө жеңилирээк эки маселе бар. Биринчиси бул каражат маселеси. Сүрөтчүгө чоң акча төлөш керек. Экинчиси зарылдык. Мына ошол зарылдыктан улам мен ошол сүрөттөрдү, китептердин чыгармалар эмелерин, сүрөттөрүн өзүм тартууга туура келди. Анан ошондон улам мен өзүм тартып иштеп калдым да. Азамат ушунун баардыгын өзүңүз тартып, балдарды кызыктырган бул дагы чоң эмгек да. Чыгарманы дагы жазып, сүрөтүн да тартып, китепти дагы чыгарып бүт барын агай Азаматсыз. Негизи эле ошо ушундан улам, зарылдыктан улам билдиңиз да, балдар ушундай баягы түстүү сүрөттөрдү китепти көрүп, анан ошо чыгармаларды окуганга баягы кызыктырат экен. Ошол сөз нугу ошол жака келе атат да. Балдарга эмне керек? Балдарга мүмкүн бошунча балдардын дүйнөсү баяу да. Алар учкул канат. Кыялы ушунчалык учкул болот. Биз бала болуп көрбөдүк беле. Ошо бала кезде бир турмушта реалдуу нерселерден сырткары дагы бир жомокторго, фантастикалык мындай ой жүгүртүүлөргө кыял чабыт кылып учкул кыял болот да балдар. Анан кооздукка суктанат. Мындай кара сөз менен жазылган китепке караганда мындай көркөм сүрөттүү китептер балага кызыктуу да. Кызыгып турат, ал тартылып турат. Анан ошонун сүрөтүн көрүп, анан тиги чыгарманы окуса дагы мындай бир топ мындай натыйжалуу болот да. Ошондуктан сүрөтүнөн биринчи баштайт. Сүрөтүнөн көрүп, анан сүрөтүнө кызыкса, анан илгери биз бала кезде Роза билет, өзүң деле көрүп калдың, Бай Чечекей деген журнал чыкчу эле. Бай Чечекей журналы азыр деле чыгат, бирок биздин бала кезибизди көрккө бөлөгөн, ошо бир кооздуктарга, балалык кыялдарга канааттандырган ушул Бай Чечекей журналы болчу да.
Байшекей журналы сандан санга барса, үйгө атам сонун бир гезит журналдарды алып окучу эле, анан аны менен кошо Байшекей журналы барчу эле биз күтчүбүз да. Анан ошондон улам эле кийин ошол көркөм сүрөттөр, көркөм китептер аябай зарыл экенин билдик. Бирок кыргыз балдар адабиятынын бир өксүгү бар, бул каражат маселеси. Бул өтө мындай бир көйгөйлүү маселе да. Анткени жөнөкөй чоңдор үчүн чыгарган китепке караганда балдар китептери 4 боек менен чыгыш керек. 4 боек дагы бир 7-8 боектун ичинен келип чыгат. Мен өзүм сүрөт тарткан үчүн кайсы боектон кайсы боекты алууга, кошуп алууга болорун билем. Анан ошондон улам бизде китеп жөнөкөй китепке караганда 4 эсе кымбат чыгат да балдардыкы. Ошондуктан балдар үчүн китеп жазуу машакаты канчалык кыйын болсо, аны басып чыгаруу андан кыйын маселе да. Ал эми аны элге жеткирүү мындан кыйын маселе. Азыркы тукулжурап турган заманда мамлекет, өлкө өзүнүн чыгармачыл инсандарына көңүл бура албай турган мезгилде бул өтө көйгөйлүү маселе. Мен мүмкүн болушунча чыгарган китептерим токтобой эле өтүп кетчү эле. Бирок акыркы мына эже айтып аткандай пандемия мезгилинде, коронавирус карантин киргенден кийин мына китебим, акыркы китебимди типографиядан толук ала албай атам азыр. Анткени китептин өтүшү, анан көп маселелери бар да. Бүгүнкү күндө ошо мектепке чейинки бала бакчалар, билим берүү жайлары көп иштебейиндиктен улам болсо керек да. Анткени сиздин жазган мына чыгармаларыңыз, китептериңиз алар үчүн, мугалимдер үчүн, тарбиячылар үчүн бир жакшы окуу куралы да. Анткени ошо жомокторду окуп берип балдарды тарбиялайт эмеспи. Анан балдар биздин келечегибиз дегендей, мына бул жерде жакшы окурмандар турат. Биздин мынакей Нурайым Мавлянова, учурда журналистика факультетинин студенти экен. Нурайым, мынакей сиз ошо китепканада көп китеп окудум деп атасыз да. Ошо бүгүнкү күндө ошонун баягы жогорку окуу жайында пайдасы тийип атабы? Биринчиден саламатсыздарбы, чоң рахмат. Ыраазымын чакырып, ушинтип сурап атканыңыздарга. Албетте тиет. Кичине болсо дагы деп мындай биз айтабыз, бул кичинекей китеп болсо да окуп коюн. Ошол кичинекей китептин ичинде тоодой нерсе бар да. Жөнөкөй жашообузда эле, университетке деле, мектепке деле, жөн эле көчөдө кетип атканда деле бул эң керектүү нерселер ошол китептен алынат. Мисалы үчүн сабак өтүп жатканда эле күтүүсүздөн кандайдыр бир суроолор келип калышы мүмкүн. Биздин тарыхчыларга байланыштуу, тарыхка байланыштуу, элге байланыштуу, салт санаага байланыштуу. Мына ошол суроолордун баарына жоопту мен китепканадан алган десем болот. Биринчиден, ал эми экинчиден сүйлөп жаткан адамдын сөз байлыгына караштуу деле кандай китеп окуганы, канча көп китеп окуганбы же аз китеп окуганбы мугалимдер, педагогдор билип коюшат экен. Дароо эле баа беришет. Сен китеп окугансыңбы, кыргыздын китебин окугансыңбы, сынган кылычын окудуң беле, келкелин окудуң беле деген ушундай суроолор болуп калат да. Сабак учурунда деле, мисалы үчүн айткандай журналистика факультетинде көбүнчө кыргыз тил адабиятка басым жасайбыз. Мына ошон үчүн сөзсүз түрдө мага кереги тиет. Абдан жакшы. Негизи эле мынакей Эрбол отурат. Бул жерде Кубанычбеков Эрбол 9-класстын окуучусу экен. Эрбол канчанчы класстан баштап ушу китепканага келип кызыгып китеп окуй баштадың? Саламатсыздарбы? Биринчиден чакырып койгонуңуздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Негизи баланы китеп окутууда бул үйдө ата-эненин ролу абдан чоң. Бүгүнкү күндө үй бүлөлөргө көз чаптыра турган болсок, ата-энеси өзү телефон чукуп отурат дагы, баласы да телефон чукуп отурат. Баласынын жанына келет дагы китеп окугунуң деп баласына айта берет. Эң кызыгы бул жашоодо бала уккан эмес, көргөнүн кылат да. Ошондуктан биз балдарга өзүбүздүн сөзүбүз менен эмес, кылган иш-аракетибиз менен үлгү боло турган болсок, биздин балдарыбыз келечекте окурман болуп чыгышы толук ыктымал. Менин үйдө китеп окууга эң чоң себепкер болгон менин чоң энем болгон. Чоң энем өзү ушунчалык китепти көп окуган, сөз баккан, сөз кадырлаган, сөз сыйлаган адам. Ал ошол мени мектепке бара электен баштап мага тамга таанытканды үйрөтүп, ошо сүрөттөрдү айтып берип, ошол китепти өзүнө чакырып мага көп окуп берчү. Мен өзүм чоң энемен таасирленип,
Мен өзүм айылда чоңойгон баламын. Айылда 4-класска чейин айылда окуп, ошол айылдын китепканасындагы китептерди окуп чыкканга жетишкем. Ал эми 2016-жылы Бишкек шаарына келдим. Бишкек шаарына келгенде ушул Бишкек шаарындагы китепканаларды издей баштадым. Кандай китепканалар бар, кандай шарттар түзүлгөн деп. Мен досторум айтып калды, ушул Бишкек шаарында Касымалы Байлинов атындагы балдар китепканасы бар деп. Мен атайын бир күнү мектептен чыгып ушул китепканага келдим. Эң биринчи эле бул китепканага келгенде мага ал жердеги эжелердин кылган мамилеси жакты. Ушунчалык адамга жылуу мамиле менен тосуп алышты жана ошондой эле китепкананын аурасы жакты. Ушунчалык адамды китеп окууга тартып турат экен. Жана ошондой эле бул китепкана мен үчүн шаарга келгенде эң мындай чоң мектеп болуп калды да. Мен бул жерде ошол шаардык олимпиадаларда, республикалык олимпиадаларда ушул китепканадан даярданып, ийгиликке жетиштим да. Азыркы учурдан пайдаланып, бул китепкананын жалпы жамаатына да терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Себеп дегенде ушул бизге окшогон жаштарга ушундай айлыктын азына карабастан бизге шарт түзүп берип аткандыгы бул бүгүнкү күндүн эрдиги десек жаңылышпайбыз. Кереметтин керемети мыкты тарбия алган адам дейт мынакей сиздин китепканада ушу көп убактысын өткөрүп ошол жерде билим алып бизге ыраазычылык билдирип отурат. Бул да болсо албетте бул жетекчинин түзгөн шарты кандай гана кырдаалуу болсун ошол жерге баягы эшигин көрүп төрүнөт дегендей киргенде эле ушу башкача сезим билинет. Сиз айткандай эле ушу китепканага ошон үчүн балдар жана жаштар китепканасы деп атпайбы айтылганда элечи. Демек бүгүнкү күндө балдар дагы жаштар дагы көбүрөөк келет экен. Алардын суроо талабы мына ушундай түздүк сүрөттөр. Ал эми жаштардык болсо дагы баягы улуу баягы залкарлардын китептерин баягы сурашат экен да. Демек бүгүнкү күндө ушу жогоруда мына айтып атат, айылдан окуп келгем депчи. Сиз азыр ушу биздин Кыргызстандагы бир топ китепканаларды башын бириктирип ошолорго бир жардам берип баягы көйгөйлөрүн угуп келатасыз да. Негизги бүгүнкү эң башкы көйгөй бул китеп маселеси да. Шаардагы китептерди ушинтип агайлар, акын жазуучулар өздөрү алып барып берет. Элиттегилер кантет эчи? Ушу мен деле бул Аман мырзанын китептерин көрүп алып ушу кейип отурам да, биякта шаардагылар биз керек болсо ала албай отурабыз. Айылдагы балдар ушу китепке жетпей калышы да мүмкүн да. Кыйын чынын айтканда. Эми мындай да кандай китеп болсо дагы бүгүн чыкса бүгүн окурманга жетиш керек чынын айтканда. Азыр китептердин баары тең эле эң аз нуска менен чыгып атпайбы? 200, 300 ашып кетсе 500 нуска менен чыгат да. Эми мына биздин массалык китепканалар 1064 китепкана бар Кыргызстан боюнча. Мектеп китепканаларын эсептебегенде, мектеп китепканаларын эсептегенде 3000ден ашып кетет да. Анан кийин ошонун баарына тең жетиш үчүн чынын айтканда бир чоң нуска менен жакшы китептерди чыгарыш керек. Анан эми китепти тандаганга да биз өзүбүздүн китепканадан бир комиссия түзүп алганбыз. Азыр атайын ар кандай китептер чыгып атпайбы? Ар кандай китептер мазмунун сөзсүз карашыбыз керек. О китеп мазмуну боюнча балдарга ылайыктуу же ылайык эмеспи? Баарын эле кабыл алганда керек болсо эми кээде түшүп калат кээ бир китептер. Аны биз деген балдардын полкасына койбой деле коебуз да. Китеп негизи бир жакшы нерсеге үндөш керек. Бала китепти окугандан кийин ичи жылып, мындай түшүнүгү, жашоого болгон көз карашы да өзгөрүш керек. Өзүнүн жолдоштору менен, ата энеси менен кандай мамиле түзүш керек. Ошо китептен ошонун баарын тең эле тарбиянын баары тең китептен алыш керек го деп ойлойм да. Анан эми азыр болсо авторлар аябай көп, чынын айтканда. Ар кандай жазгандар бар. Туура эмес жака үндөгөн китептер да бар, чынын айтканда. Анан ошон үчүн биз деген мындай бир
туура түшүндүрөбүз кээ бир авторлорго, кечирип коюңуз, биздин балдарыбызга ылайыктуу эмес деп. Анан эми биз чектөөлөрдүн баарын алып койгонбуз, чынын айтканда. Баягы жалаң эле балдар анан жаштар китепканасы болгондон кийин бизге пенсионерлер аябай көп келет. Бизде керек болсо компьютердик пикир курстар бар, пенсионерлер окуйт көбүнчөсү. Сотканы үйрөнөт, компьютерди үйрөнөт. Азыр улуу жашка келип калган адамдар деле компьютер менен иштешкиси келет, интернеттен бир маалыматты тапкысы келет. Анан ошого ушундай шарттарды түзүп койгонбуз. Анан эми көбүнчөсү улгайып калган адамдар эмени гез журналдарды жакшы көрүп, жакшы окушат. Анан биздин классиктердин китептерин окуйт көбүнчөсү. Анан эми балдар мына туура айтып атат, эң негизгиси биринчи ушу электрондук форматка өткөрүп атканда биздин өзүбүздүн классиктердин китептеринен баштаганбыз. Анан ошо келгел роман мына балдар айтып атышпайбы, биздин бүт классиктердин китептеринин баарын тең биз деген керек болсо толугу менен да бере албайт экенбиз, автордук укук деген бар. Анан кийин эле балдар келип туруп ушу электронный мен ушуну алып туруп толугу менен окуйм десе, автордук укуктун өзүнүн бир чектөөлөрү бар. Ошо закондун ченеминде иштешибиз керек экен да. Ошондой нерселери да бар экен. Анан эми жакшы китептер да бар, бирок чынын айтканда мына китеп палатасы деп сөз кылып калбадыкпы? Китеп палатасында бир жылдын ичинде 1000, 1500 ге чейин китептер чыгат экен. Ошонун ичинен балдар үчүн ашып кетсе бир 10-15 эле китеп чыгат. Анан биздин балдарыбызга окуганга шарт түзгөнгө чынын айтканда биздин өзүбүздүн күчүбүз жетпей калып атат да. Өзгөчө кыргыз тилиндеги адабият жетишпейт. Кызыктуу, көркөмдүү, мындай бир туура жазылган, туура керек болсо полиграфиялык жагынан жазалган китептер аз болуп атпайбы? Азыр көп эле авторлор майда шрифт менен жазып салат, баланын көзүн бузат. Кээ бирөөлөр болсо туура эмес сүрөттөрүн тартып коет. Анысында биз карайбыз, иллюстрацияларын караганда кээде чынын айтканда биздин менталитетибизге, кыргыздын менталитетибизге жакпай турган нерселери да болушу мүмкүн. Же болбосо баланын кебетесин аябай мындай түрү сук кылып тартып койгондор да бар. Ошондой китептерин да биз кичине абайлап балдарга бергенге аракет кылабыз. Анан эми мына биздин жаштар болсо айтып кетишпедиби, баягы кандай китептерге кызыгат депчи. Мен мисалы өзүм китептерден жаш балдардын китептерин барактап окуп, бир сонун бир китепти окудум да. Чоң апаңарга чоң ыраазычылыгымды айткым келет да. Ушундай кишилер ата-энеден чынын айтканда башталыш керек экен да. Бала ата-эне китеп окуса, бала деле окуйт экен. Ата-эне сотканы караса ошондой эле болот экен. Анан бир жанр окуу дегенден караңгыдагы деген бир китеби бар экен. Ошондо бир кыска эле айтканга аракет кылайын. Эми ошондо бала бир кичинекей кыз китепти алып туруп апасына барат экен. Апа, китепти окуп берчи десе, мен тамак жасап атам. Бар, атаңа бош эмесмин дейт. Атасына барат, атасы болсо футбол көрүп отурат. Мен бош эмесмин, бар, тиги эжекеңе бар дейт. Эжесине барса, ал сотка менен ля-ля-ля деп отурат. Бара жака деп эшигин жаап алат. Байкесине барат, байке борки китепти окуйлу чогу десе, ал болбойт, мен деген компьютерде мен бир наушник кийип алып отуруп алып. Анан кыз аябай капаланып бер жака келсе эле свет өчүп калат. Свет өчүп калганда анан үй бүлө, айла жок. Баары бир комнатага чогулуп алышып, анан кийин свечканы коюп алып, баарлашып, сүйлөшүп, бирдемелердин баарын айтып берип, анан ошо кичинекей кыздын тилеги ушу свет күйбөсө экен. Карачы. Ата-эненин бу мамилеси, мондай бир үй бүлөнүн баарлашуу, бири-бирине жасаган мамилеси кандай керек балдаргачы. Анан ушу мага ушу китеп аябай бир таасир этти да. Мен көп ата-энелерге айтып берем. Мына көрүңөр, ушундай болот. Бала жөн эле бу жаныңа барбайт да. Бул өзү ушу ата-энеден бир жылуулук, ушундай бир жардам күтүп барат да. Туура, бул баягы коомчулуктагы көрүнүш да учурда деле мисалы үчүн. Анан эми биздин менталитетибиз ошол, эми өзгөчө айылда болсо
баягы чынын айтканда баягы аял кишинин жумушу оорураак эле болот, уйсаш керек, корону шыпырыш керек дегендей. Анан кийин өзүң эле окуучу деген ата энелер да көп да, шаарда деле андай толтура. Бирок негизи баягы азыркы балдар дагы кээде өздөрү баягы тырышып бир нерсени көргөндө сөз ата энеге жогоркудай кайрылат да. Чачын китепти көргөндө окуп бер дейт. Же болбосо бир сүрөттү көргөндө эмнени түшүндүрөт дейт. Мынакей Аман агайдын китептеринин баардыгы бир нерсе бир кызыктуу. Балдар тарбиялоодо сиз мынакей улуу Манас эпосунан баштап ошол балдарга бир баягы жүрөгүнө бир жакшы сезимдерди берип, баягы мекенчилдигин сезимди ойготуу үчүн балдарды баягы жаратылыш менен мамилесин да күчөтүп, ушундай бир жакшы китептер чыгарып келесиз. Эми башкасын айтпаганда агай ушул китебиңиз жөнүндө бир аз балдарга сөз кылып өтпөйсүзбү? Ушу жаңы китебиңиз Манас атанын 4-7-си дейт. Бул эмнени билдирет, балдарга кандай тарбия берет? Ушул китебиңизди дагы айтып өтсөңүз. Өзү китеп эже айтып атат. Өзү китеп окуунун максаты, өзү педагогикада 3 максат менен сабак берилет да, мугалимдер 3 максат менен сабак берет. Биринчи маалымат берет, ошол чыгарма жөнүндө же тема жөнүндө. Экинчи аны өнүктүрүү, үчүнчү тарбия берүү. Мына Китеп окууда деле адам ошол 4 максат менен окуш керек да. Китеп чыгарма менен таанышыш керек. Чыгарманын ичин түшүнүш керек. Эмне ой айтылган, кандай окуялар болду, анын турмуштагы ордун түшүнүш керек. Үчүнчүсү андан тарбия алыш керек. Таасирин алыш керек да. Анан маселенин баардыгы ушул жерде жатат да. Ошол биздин жазган китептерибиз таасир бере алабы? Баланын көңүлүнөн орун таба алабы? Баланын жүрөгүн кытыгылап ошого бир тартала турган касиети барбы? Автордун ошол жазып аткан чыгармасын көркөмдөп берүүдө баланын табитине жакын сөз менен, жакын ойлор менен, жакын бир кызыктуу окуялар менен бере алабы? Ошол берип аткан окуянын ал мейли жомок болсо дагы турмушта орду барбы, реалдуу турмушта? Эгер реалдуу ошол, мисалы мен жомок жазам көп. Ошол жомоктор реалдуу турмуштан алыныш керек да. Негизги тамыры, өзөгү реалдуу турмуштун өзүндө жатыш керек да. Муктаждык негиз ой бүт турмуштун өзүнөн алыныш керек да. Ансыз чыгарма балага таасир этпейт. Ал эми бул китеп жөнүндө сөз кылсак, Манас атанын 4-7-си. Эмне деген 4-7? Бул албетте математикалык мындай бир неме болгону менен, аталыш болгону менен, Манас атада өзү адам баласы кыргыз эли өзгөчө 4 тараптан иш жүргүзөт да. Жашоо турмуштун өзү 4 негизде турат. Мисалы үчүн, менин калпагым, кийип турган калпагым 4 бөлүк турат. Кыргыз элинин түндүгү 4 бөлүктөн турат. Биз жашаган жер 4 мезгилден турат. Жаз, күз, кыш, жаз. Биздин байланыштуу экен. Биздин алдыбыз бар, артыбыз бар, оң жагыбыз, сол жагыбыз бар. Илимде аны түндүк, түштүк, чыгыш, батыш дейт. Кыргыз эли өмүр бою өзүнүн муктаждыктарын камсыз кылып келген баккан малын 4 түлүк деп атаган. 5 же 6 же 3 түлүк деп айткан эмес, 4 түлүк деп айткан. Ал эми кыргыз эли өзүнүн эң мыкты деп эсептеген кынтыксыз, эч жагынан кынтыксыз чыгаан уулдарын же мыкты инсандарын, адамдарын 4 тарабы төп деп белгилейт. 4 тарабынан алып келген баа коет да. Мына ошол негизде ал эми 4 тарабын кантип негиздейт? Мен аны иштеп чыгып, өзүм сабактарымда берем да, дайыма илимий багытта макалалар жазып. Анан бул китепте азыркы мезгил жазылат. Ушул азыркы мезгилдеги сазга баткан кыргыз мамлекетинин тагдыры. Ошол сазга баткан кыргыз мамлекетинин тагдырын кантип ошол кыйынчылыктан алып чыгыш керек деген маселе жатат да. Мени кубандырган нерсе, дал ушул менин 2 жыл мурун жазган чыгармам азыр элдин үмүтүндө, тилегинде, максатында жаткандагы, азыр чечиле тургандай бир кандайдыр бир үмүт жылт этип пайда болгонда жатат да. Ушул Бектур деген бала чоң атасы менен
бул жерде жомок башында мен балким окуп берем, азыркы мамлекеттин тагдыры турат. Анан кийин ошону чечиш үчүн бала чоң атасынын чакыруусу менен тоого барат да, тоо аркылуу баланы чоң атасы алда кетип аткан адам чоң атасы Манас атанын тал чокусуна алып барат. Тал чокуга мурда чоң ата бир нече жолу барып чыга албай келет да. А бирок баланы ээрчитип барганда эмнегедир бат эле чыгып кетет. Караңызчы. Эми ошо бала тал чокуга чыгып баратканда бир сырдуу окуялар болот. Анан кийин Манас менен байланышкан үндөр чыгат. Анан аны чыгарманы окуш керек. Анан бирок тал чокунун башына чыккандан кийин ал жерде кандайдыр бир үңкүр бар экен. Үңкүр жөнөкөй эмес, 2 кабаттуу үңкүр экен. Ошол 2 кабаттын үңкүрүн 2-чи кабатын эптеп чыкса, ал жерде бир музей бар экен. Караңызчы. Ал жерде Манас атанын баштаган баатырлардын эстеликтери, жандуу эстеликтери окуя болуп аткан учурда катып калган экен да. Ошол бойдон басып бараткан, согушуп аткан, учуп бараткан канаттуулар учуп бараткан боюнча катып калган экен да. Анан кандайдыр бир дабыш угулат дагы, бир жарганаттар шыпка башын ылдый каратып асылып туруп алган экен. Ушунчалык коркунучтуу болуп, анан бала коркуп кетип бир үңкүргө кулап түшөт. Кулап түшсө ал жердин алдына түшкөн экен. Эс ооп жатып бала, анан ошол жерде эс ооп жатканда баланын балага Манас айткан үн чыгат. Аттардын дабыштары, дүбүрттөр чыгат, анан Манастын үнү чыгат да, Манас айткан дабыш. Анан көрсө Рамандын ырчоолу ага аян берет да, тур балам. Элиң таякта кыйналып жатса, уктап жатканың кантип болсун деп дабыш берет да. Анан кийин бала сурайт, мен кантип элим кыйналып жатса, аларга кантип мен жардам берем? Түркүк боло, элиңе жардам бер дейт да. Кыйынчылыктан алып чык дейт. Кантип жардам берем? Мен ушундай мендей кичинекей бала үчүн кантип ошол колдон келет десе, Манас атанын арбагын ыраазы кылып, батасын алып элиңе кайтсаң жардам бересиң. Манас атаны кантип табам? Манас атаны Бакай атаңа жолуксаң, айтып берет жолун. Айткандай эле жердин 7 катмары болот. Илимде да бул негиздүү экен. Анан жердин 7-чи катмарынан жолдон Бакайга жолугуп, Бакайдын чоролоруна жолугуп, анан Бакайда кайтат. Манас атанын арбагын ыраазы кылыш үчүн Манастын 4 жетишин табышың керек деп. 4 жетиси эмне? Ал 7 чоросу, Манаска эң жакын чоросу. 7 курал жарагы, 7 айбанаты, жаныбарлары, ак кула, кумайык деген сыяктуу. Анан 7 колдоочусу. Манасты Манас кылган колдоочулары болгон да. 40 жылтен сыяктуучу. Кыдыр ата, 40 жылтен, Шай ата деген сыяктуу. Бүркүт болуп, жолборс болуп жанында колдоп жүргөн. Ошол 4 жетисин ар биринен 7ден да 7 чоро, 7 колдоочу, 7 айбаны, 7 эмесин, курал жарагын таап барсаң, кадимки Манас жердин үстүндөгүдөй, мындан 1000 жыл илгеркидей күч кубатына келет дагы, батасын берип, анан кийин ошол батасы менен элиң жол ачылат. Деп анан эми аны кантип жасайм десе, эми сен балтыр этиң тол элек балам, мен өзүм жардам берем деп, анан Бакай ата чогу чыгып, ошол эле жердин алдында кызыктуу канчалаган окуялар, дөөлөр, ошол эле калмак Кытайлардын Коңурбай баштаган хандары, Алкара сыяктуу көп каршылыктардан кийин анан чоролорду баарын таап, анан кийин Манас ата жердин 7-чи катмарында, ал эми 7-чи катмар алкак менен, оттуу алкак менен курчалып турат экен да. Ошол алкакка жете албай бала, анан эң акырында баягы колдоочулары Манас айт балам, Манас айт деп, анан кийин ошол жерден бала Манас айтып, анан кийин Манас айтканда анан алгара эме Аккула Манаска өтүп барып, анан кийин Манас кайтып келип, кадимки эле Манас мына сүрөттө. Манас кайтып келип, анан кийин кадимки багы бала алып барган күч кубатын бардыгы топтолуп, 4-7 топтолуп, анан ошол жерден аксакалдар бата берип, Манас бата берип, анан кийин эң кызыктуусу азыркы мезгилге өндөшүп, жердин 7-чи катмарында жөнөкөй адамдар эмес,
Манас сыяктуу адамзат баласынын эң мыкты инсандарынын гана урухтары бар экен да. Ошол урухтарынан азыктанган жердин 7-чи катмары уюлдук борбор экен да, жердин 7-чи катмары. Уюлдук борбор ошол улуу инсандардын урухтары менен азыктанып турат экен дагы. Муну ошондон алынган компьютерди Манас дүйнөдө жап-жалгыз компьютерди Манас балага берет да, тартуу кылып. Эң сонун караңызчы. Анан бир дарак берет, дарактын эмесин, көчөтүн. Анан үрөн берет. Ушуну алып барып эгесиң, даракты алып барасың, бак берет, эл бактылуу болот, үрөн элге рызкы берет. Компьютерди алып барсаң, ниети бузук адамдардын бардыгын ниети оңолот дагы, ага жакшы гана ойлогон адамдарга бакытты алай берет деп, анан ошону алып келип, анан кийин Манас атанын эл үчүн, урпактар үчүн эң кыйналган мезгилде керек менин урпактарыма деп жердин алдына сактап койгон алтын күмүш байлыктары тоо болуп калган экен. Багы аны түшүндүргөндө Манастын аждаары кайтарып жатат. Аны эң кызыгы ошол жердин алдындагы байлыктарды дагы кадимки эле кыкемдер барып туруп чет өлкөлүктөргө сатып атканын кармап бала Бектур аждаары коргойт, сактап калат. Инопланетяниктар келип туруп сууларды ташып атканын көрүп, корабльдер менен келип, алардан коргоп калат. Анан ошол маселелерин баарын чечип, анан кийин жанагы алтын күмүштөрдүн баардыгын корабльдерге жүктөп берип, Желмаян төбөсүнө жүктөп берип, Манас ата баш болуп, анан жердин Талчоокка чейин келип узатып, анан ошол жердин алдында калышат да, баланы сыртка чыгарып, бала келип, анан бүт азыркы Кыргыз мамлекетинин абалын оңдоп, дүйнөдө биринчи жолу адамзат баласынын тынчтыгын орнотот да, ошол бала. Мына сиздин чыгармаңыздын таасири азыр биз баардыгыбыз угуп атып, мына көз алдыбызга ошол кыялдар келди. Негизи эле чыгарманы окуганда көз алдыңа ошол учур тартылат да. Мынакей бул жерде балдар жана жаштар турат да. Айтсаңыз, Нурайым, бүгүнкү күндө жаштар кандай китептерди окушат? Мисалы, сиз китепканага келдиңиз. Кандай китептерди сурайсыз эң биринчи? Мен көбүнчө Байалинов китепканасынан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын толук окудум десем болот. Бүт барысынын себеби ал жакта өтө чоң философия жатат, жана ошондой эле тарбиялуу жактары деле бар. Ошол учурдагы элдердин кылган жумуштарын окуган сайын мен жалкоо экем деп көп айтам да өзүмөчү, ушунчалык жалкоо экем, алар ушундай кечке чейин кылыптыр деп. Анан өзүмдүн апамдан да тарбия алам десем болот. Түнкү 12 болгондо килемге отурчу экен да, бизде килем согуп ушундай болуп. Анан ошондо жөн окубай жанына китеп коюп алып, улам бир бетин ачып окучу экен да. Мен китеп окуп бүткөндө барып апама мен могу китепти окуп бүттүм деп сүйүнчүлөйсүң да. Ушинтип барсам, ичинде мындай экенби дегенде мен кайра тытынам да, башка китеп алып окуйунчу, апам окубаган деп. Ошон үчүн мен көбүнчө мурдагы китептерге басым жасайм. Мурдагы мындайча айтканда чыгармаларга, романдарга, томдуктарга чоң маани жаткан китептерди окуганга, жана алардын маанисин, мазмунун түшүнүүгө аракет кылам дагы. Көбүнчө башка окурмандар менен талкуулаганга аракет кылам. Ал эми азыр жаңы чыгып жаткан китептердин, Кыргызстанда басмадан чыгып жаткан китептердин көпчүлүгү бул мотивациялык китептер десем болот. Аларды окубай койбойм, аларды сөзсүз окуйм. Бул жакта бизде Шанс, Дания китеп дүкөндөрүндө атайын уюштуруулар болот. Ушул китеп боюнча оюн кандай деген сыяктуу, мындайча айтканда талкууга алабыз, мааниси эмне. Ошон үчүн мен көп жаңы чыккан китептерди деле Байалиновдон табам. Эжелер аябай мага мындай жакшы мамиле кылышат, келдиңби деп беришипчи. Анан ал жердин аурасына кирген соң настроениең жок болуп, көңүлүң жок болуп келсең деле дароо көңүлүм көтөрүлөт, ушуну окуп мен бүтүп анан чыгам деген мындай ниет пайда болот да. Анан бүттүңбү деп деле эч ким сурабайт, аябай тынч, бизде мындай удобный десем болот да, орусча айткандачы. Ошон үчүн ыраазычылыгымды билдирем, ушундай китепкана бар болуп, жана бизге жакшы тарбия берип, үндөп келип жатканына. Бир эле ал эмес, жакшы шарттарды түзүп берет бизге, аябай жакшы. Окурмандар үчүн бекер Wi-Fi таратат азыркы жаңы эмеде. Мындайча айтканда биз университеттин сабактарын деле илимий китептерди ошол жактан таап окуйм десем болот да. Азаматсыз, Эрбол, сиз мынакей жаштар оюн айтып атат, балдар бүгүнкү күндө кандай китептерди окуп атат? Мисалы, сиз менен кошо келет да досторуңузчу кандай китептерди алышат мисалы үчүн?
Бүгүнкү күндө өлкөбүздө акыркы 2 жылда китеп окуу маданияты абдан өстү. Ар кандай китеп басмаканалар пайда болду, абдан жакшы китептер басып чыгарылып, жана ошондой эле жаштардын көпчүлүк бөлүгү китеп окууга кызыга башташты. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Менин курагымдагы балдардын көпчүлүгү китеп окушпайт. Бардыгы эле себеби азыр 21-кылымдын интернет технологиянын өнүгүшү менен бардыгы ошол жакта отурушат. Менин мындай досторум жок эсе, китеп менен өскөн, китеп окуган адамдар. Бүгүнкү күндө жакшы китептерибиз бар, абдан мыкты китептерибиз бар. Анын бардыгын жаштар окуйт, бирок бүгүнкү күндө жакшы китептер чыгып жатат, бирок калктын калың катмарына сиңбей калып жатат. Бул нерсеге бул ошол массалык маалымат каражаттары же болбосо интернет желелери ушул китептер, саясатты жыйыштырып, ушул жазуучулардын жаңы эмгектерин баяндап, жаңы эмгектер жөнүндө материалдарды жасаса, жаштар ошол нерселерден таасирленип сөзсүз түрдө китепке кызыгышмак. Бүгүнкү күндө жаштар айтып кетти, түгүнгө шык берүүчү китептерге басым жасап атышат. Мен өзүм атайын кызыгып барып ачып көрдүм, бул эмне жөнүндө айтылат болот экен деп. Ичин ачсак эле баягы эле эртең менен эрте туруш керек, адам аракеттениш керек, эмгектениш керек, өзүн сүйүш керек дейт. Бул чыгармаларды мындай жеңил желпи деп билем да мен. Эгер ушундай гана нерселер биздин классик жазуучуларыбыздын эмгегинде эбак эле айтылым калынган. Ошол эле кыргыз эли ушунчалык даанышман эл болгон да, ошол азыркы коомдун жаштары жан дүйнөсү мындай жардыланып баратат да. Эгер ошол китептерди окуй турган болсок, жан дүйнөсү байып, биз ошол өлкөбүз экономикабыз менен мактана албайбыз, саясатыбыз менен мактана албайбыз, бир гана маданиятыбыз менен гана мактанабыз да. Бирок ошол эле мисалы Кыргызстан деп чет өлкөлөргө чыга турган болсок, бизди тааныбайт. Качан гана биздин маданиятыбызды айтсак, манасыбызды айтсак, Чыңгыз Айтматов атабызды айтсак гана кыргыз экенин тааный баштайт да. Демек, кыргызды кыргыз кылып турган бүгүнкү күндө дагы маданияты. Биз маданият десек эле ырчы, бийчи, чоочуларды да түшүнбөшүбүз керек да. Маданияттын бир бөлүгү бул китепканалар. Бүгүнкү күндө өкмөтүбүз дагы ошол китепканаларга көңүл бура турган болсо, мен ойлойм, акыркы 10 жылда биздин Кыргызстаныбызда жок деген экономикалык болбосок дагы бир китепкөй өлкө болууга жетишмекпиз. Ошон үчүн мынакей Байэлиев атында балдар жана жаштар китепканасы ушу балдарды, негизгилерди, окурмандарды тартыш үчүн көп иш-чараларды өткөрүп келет, Роза Калыевна. Статистиканы да жүргүзүп турабыз да, балдар баланча жашка чейин кандай китепти окуйт, студенттер кандай китепке көбүрөөк басым кылат деп. Анан акыркы жылдары байкап көрсөк, ушу көркөм адабиятка азыраак, чынын айтканда, көңүл бурулуп калды да. Ушу жаштар көбүнчөсү сабакка керектүү китептерди, көркөм адабият эмес, окуу китептерге көбүнчөсү көңүл бурулуп калды. Жаш балдар болсо таң калыштуу. Анан эми Аман мырза деле туура түшүнөт болуш керек. Азыр жомокко кичине мындай бир салкын мамиле кылып калышты да балдар. Көбүнчөсү энциклопедияларды талап кылышат, мындай бир жаңы фантастика же болбосо бир кызыктуу бир окуяларды окуганга аракет кылышат да. Анан кийин эми чынын айтканда азыркы мындай биздин заманды чагылдырган китептер аз эсе болуп атат да. Азыр мына балдар эмне жөнүндө ойлойт? Мына эң туура айтып атат, мына балам эң туура айтып атат да. Балдар азыр эмне менен жашайт, эмне көйгөйү бар, жүрөгүндө эмне бар, оюнда эмне бар, өзүнүн жанындагы балдар менен кандай мамиле түзүп атат, ата энеси менен кандай түзүп атат, коомдо кандай өзүнүн ролу бар экенин, мындай бир баланы кызыктыра турган китептер кичине азыраак болуп атат да. Эми чынын айтканда азыр китепте мына бир жакшы бир каарман да жетишпей атат да.
Бирок мынакей Аман Карпышаков агайдын каарманы өзгөчө экен да. Илгери бир китепти окугандан кийин мен да ушу Боорек Азамат баладай болсом же болбосо Аман баладай болсом деген ойдо калышчу. Азыр болсо балдар андай деле болбой калды чынын айтканда. Ошон үчүн балдарды кызыктырыш үчүн мындай жаркыраган, жайнаган, мындай бир акылдуу китептерди көбүрөөк тартып аласак деген ой. Агайдын бирок каармандары да өзгөчө экен да, мынакей бир каарман менен агай берейин деген оюнун бардыгын берет экен да. Анан Аман агай мынакей мектепке чейинки балдар мындай аңгемелерди, жомокторду окуса, андан кийин мына мектеп программасында өзүңүз да мугалим болуп, адеп сабагынан тартып балдарды ушу манасты таанытууда чоң бир салым кошуп келесиз да. Ушулардын бардыгы ушу балдардын дүйнө таанымын өзгөртөт да. Жогоруда айтып атпаймынбы, мынакей окуй калды, бирок дагы бир 10 жылда бизде дагы мыкты окурмандар чыгат деп кошуласыз да агай ушуга. Туура. Өзү балдар адабияты болбосо мектеп программасы ишке ашпай калат да. Анткени балдар чыгармалары аркылуу башталгыч класстын окуучулары, анан өспүрүмдөр ортоңку звенодогу окуучулар окутулат да. Жогорку классикалык чыгармалар жогорку класстарда окутулат. Негизинен да көпчүлүгү. Анан анткени баланын табияты ошого жагын. Эми чыгарма деген балдар үчүн жазылыш керек, балдар ал чыгармага жетиш керек. Бүгүнкү мезгилде мына сайттардан да келип атат. Балдар ата-энелердин тилин албай калды, жумшасаң азыр деп коюп отура берет, мугалимдер таасири жок. Жанагы ар кандай улут киши өлтүрүү, уруп согуу, зомбулук сыяктуу, Майнкрафт сыяктуу мультфильмдик топтор аябай балдарды тартып алды. Жөнөкөй сөздүн таасири жок боло баштады. Азыр өтө коркунучтуу. Мамлекеттик деңгээлде буга көңүл бурулуш керек деген элдин талабы соц тармактарда жайыла баштады да. Азыр менин телефонумда да турат. Мен азыр эфирдин алдында кичине бир сыйра кайра таанышып чыктым. Бул чындыгы бар. Азыр чын эле окурмандардын өтө азайып кетишинин башкы себеби азыркы жаңы технологиянын бизге кирип жатышы да. Анан бул өтө кооптуу. Эгерде мындан бир 15-20 жыл мен илгери кыргызды эки нерсе кыргыздын келечегине балта чабат деп айттым эле. Адепчилердин маңдайында турупчу семинарда. Бул биринчи дин, экинчи арак. Аракка эч ким неметкен эмес, динге неметкенде мен түшүндүрүп айтканда бардыгынан деле. Мына ошол жерге келдик азыр. 73 агым динде. Ал эми мына манастануу багытында болсо, мен 4 багытта сабак берип атам. Адеп сабагын 0дөн баштап биз сабыр-тариптар болуп, эжекелер, агайлар болуп түзүп чыктык, бирок жоюп чыктады. Бизге азыр эң негизги керектүү сабак ушул болчу. Анткени адамдык касиеттерин калыптандыра турган кыргыз педагогикасындагы жападан жалгыз сабак болчу. Эң керектүү нерсени жоюп чыктады эле. Эмне болуп атат коом азыр? Бир мезгилде ошол өтө эрекетчилик андай мындай оор, кыйын учурларда ошол адеп сабагы карачалап калгандай болду эле. Азыр кайра жоюп чыктады. 4-класска чейин гана, 1ден 4кө чейин гана окутулат. Биз кайрылып атабыз, бирок жемишин береби бербейби билбейм. Анткени адеп сабагында адамды калыптандыра турган эң негизги темалар бар. Өзүн өзү сынчыл, өзүн өзү сындоо, өзүн өзү байкоо жүргүзүү деген сыяктуу, өзгөрүү кантип адам өзүн кантип өзгөртүш керек, коомго көз карашын түзүүгө багытталган, адамдык сапаттарды кантип калыптандырыш керек деген сыяктуу эми толгон токой сонун темалар бар да. Ошолорду биз ийине жеткире берип атабыз. Мына азыр коом өзгөрдү. Мына пандемиядан кийин биздин чыгармачылыкты башка нукка кетти да. Мисалы үчүн мен эже айтып аткан туура айтып, жомок анча таасир этпей калды депчи. Мен азыр тамсилдерди жазып атам. Кара сөз түрүндө тамсилдерди. Анткени кара сөз түрүндөгү тамсил кыска болот да, нуска болот да, анан кийин адамдын кемчилигин кыйыр түрүндө бергени менен ошого былк эте албай турган кылып туруп берип өзүнүн кемчилигин сездирет да. Анан ал кыргыз элинин макалынын негизинде жазылат. Рахмат. Былк эте албайт.
Анан айта берсе сөз көп. Мен айтайын деген ойлорум четин деле айта алган жокмун азыр, анткени убакыт аз болуп калды да. Ачыла албай калдык, анан убакыт аз окшойт. Негизинен көйгөй көп. Рахмат агай. Көп билген адам акылман эмес, билими элге керектүү адам акылман дейт. Бүгүнкү күндүн акылман деп айтсак жарашат, анткени сиз ушулардын бардыгын келечек муундар билсе, окуса, ушулар туура жолго түшсө деп болгон күн түн көз майыңызды курутуп, мына чыгарма жазып, анын кайра сүрөтүн тартып, кайра аны китеп кылып чыгарып, кайра аны жеткирип аткан сизге ийгилик каалайбыз агай. Бекем ден соолук. Бул ушу келечек муундар үчүн жасаган бир чоң ишиңиз. Мына ушундай балдарды туура багытта тарбиялоо, алар китеп окуп өндөөдө мынакей китепкананын орду чоң деп атабыз. Китепкана эң бир баягы эң таза, эң тынч жайларыбыздын бири. Мына ушундай шарт түзгөн Касымова Байалиев атына балдар жана жаштар китепканасы жамаатына Роза Калыйына сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан эртеңки келечек сиздерге дагы ак жол бар болгула, китеп окугула, талбагыла дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн бирге китеп окуйбуз деген темада азын улук сөз кылдык. Албетте сөзсүз түрдө балдарга мына ушундай түстүү сүрөттөр менен китептерди окуп бергенди унутпаңыздар. Анткени бала мына ушу чыгарма аркылуу дүйнө таанымын өзгөртөт экен. Эртеңки келечек албетте илим билимдүү келечек деп биз баардыгыбыз билебиз. Ал келечекти куруш үчүн ар бир ата эненин милдети деп айтабыз. Бүгүнкү мына ушу көрсөтүүбүз ушу менен соңуна келип жетти. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.